Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, амансыздарбы? Биз бул чыгарылышта сиздерге Бишкектеги Арча Бешик айылында сатыла турган үй боюнча маалымат беребиз. Биз азыр Южный магистрал көчөсү менен түз батыш тарапка келдик дагы, асфальт токтогон жерден 200 метр жүрүп, Айнагүл деген дүкөндөн оңго бурулуп, мына ушул көчө менен түз 500 метр аралыкта жогору чыктык. Эгерде биз ушул көчө менен жогору чыга турган болсок, түз тоонун түгүнө чейин барат. Тактап айтканда, адырдын астына жетсеңиздер болот. Бул жер абасы таза, тоого жакын, эң жакшы сырыс жок, өтө жакшы жер. Популярный жер болуп саналат. Арча Бешикти элдин баары жакшы билет. Ал эми биз ушул көчө менен чыгып келип, оңго бурулуп турабыз. Бул Набережная көчөсү, эски Набережная көчөсү. Азыркы жаңы аты эмне экендигин мен толук билбейм. 200 метр жүргөндө крышасы көрүнүп турган, шиферден жабылган үй турат. Ошол үй сатууга коюлуп жатат. Азыр ошол жерге барабыз, сатыла турган үйдү толук баштан аяк көрсөтүп беребиз. Анда кеттик. Кеттик айдагер. Бүгүн урматтуу кыргызстандыктар, 7 январь 2019 жылдын 7 күнү улуттук банктын көрсөткүчү боюнча доллардын курсу Кыргызстанда 69.84, 79.85 болуп атат. Евро бир аз көтөрүлүп калган сыяктуу. Ал эми рубль 1.00, рубль менен кыргыз акчасы сом бирдей болуп атат. Тенге болсо 0.18 болуп атат. Мына ушул валюта курстарын эсепке алып коюңуздар. Биз Арча Бешиктеги эски Набережная көчөсүндөгү сатууга коюлуп жаткан үйдүн жанына келип калдык. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Арча Бешиктин тургуну болобуз десеңиздер, анда аягына чейин көрүңүздөр. Биз келип калдык. Ушул жерге токтой бер. Анда баштадык. Мына ушул дарбазасы ачылып турган үй экен. Буга чейин биз келип көрүп кеттик эле. Участкасы 6 соток экендигин үй ээси айткан. Азыр бизди эшикти ачып коюп, үйдүн ээси күтүп жаткан мезгил. Буюрса сиздер менен чогуу кирип, чогуу көрөбүз. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз? Атыңыз? Жумамидин байке. Жуман байке. Жуман ака. Жумаш ака. 3-4 атыңыз бар экен, Эмне деп айтсак дагы жараша берет экен. Канча сотук бул жер өзү? 6 сотук да? 6 сотук жер. 6 сотук жер. Мына ушул жерди узун кылып, навес кылып жаап турсуз да? Жайында көлөкө. Кышында жылуу. Унаа ушул жерде турат. Кар күрөмөй жок. Бүт брусчатка басып турсуз да? Бул жерге бир 5-6 унаа жөн эле батат го, Батат, мына ошо аяна чейин. Үйдү качан салгансыз? 2009. 2009 салгансыз. 2008. 2008 салгансыз. 10 жыл болуптур да? 10 жыл болуп калды. Нөлдөн баштап өзүңүз көтөргөнсүзбү? Проект мындай өзгөчө окшойт, Кара пландаштырып салыпсыз да. Анда баштайлы. Оң жактагы бул банянын печкасы окшойт. Көргөндө эле сразу көрүнүп атат. Сырттан жагылат. Ушул жерден жагылат. Банядан баштайлы анда. Сырты мынандай декор кылып жасап коюптур. Жумаш акабыз. Кана. Бисмилла биз. Бул жер чечинүүчү жай, банян. Бар жогун жыгачтан жасап турсуз го, Жыгач кеңири окшойт. Жыгач бизнес кылбайсызбы? Жок, ушундай кылат дегенден мындай жыттанып турат, жыгач жыттанып. Бул түз киргенде жуунуучу жай, андан ары парилка. Жакшы эле ысыйбы? Печкаңызды бир көрүп коечу, кандай экен. Мондай печка экен да? Ушундан коюпсуз да. Жакшы анда. Анда жүрүңүз. Биз банядан чыгып баратабыз. Банядан чыгып түз кире бергенде, мына оң жакта эмне бар? Кухня, очоккана. Мына бул жер сөөрү тапчан. Жайында ушул жерде болосузбу? Ушул жерде эле болосуздар. Астында эмне бар? Погреб барбы, жокпу? Ал
Алда ачык майда чүйлө турат. Ачык эле. Жакшы. Анда оң жакка бурулуп кире турган болсок, бул жер очоккана. Чакан очоккана экен. Мына кафелди роса сонун жабыштырып коюпсуз дубалга. Караңыздар. Так, чоң казаныңыз канча литр? 120 литр. 120 литр. Кичине казаныңыз ортодогу? 100 литр. Ал эми бул жерде каалаган тамак кылчу. тамакка кичине казандарды орнотсо болот. Бул жака чай кайнайт. Самовар. Тойго даярдапсыз. Жактары кайын суу бар. Бул жакта мына мойка. Ысык суу, муздак суу буюрса постоянно чыгып турат. Эми мына бурушта эки эшик турат да. Оң жактагысы эмне, сол жактагысы кандай? Кошуна жакка кирип чыгып турабыз да. Кошунага кирип чыгып турасыз. Бер жакка көмүркана. Сол жактагысы көмүркана. Үйдүн аркасындагы 1 метр аралыкты сиз көмүркана кылып жасап койгонсуз. Кошунага хот ушул жактан. Эң жакшы мына бейиште дагы кошуна менен жакшы болду дейт. Кошуна менен жакшы болуш керек. Кошунага хот коюп коюш керек. Эми огородду көрөлү. Андан кийин үйүңүздүн ичине кирип, үйдүн ички проектисин толук көрүп чыгабыз. Мына ал жерде буюрса жеңемдин розалары постоянно гүлдөп турат, Бул жерге мына черешня кылып коюп турсуз. Суу маселеси кандай бул жерде? Токтобойт. Кран бар экен. Бар. Шланганы улап, унаа жууса да болот, килем жууса да болот бул жерде. 6 соток жер участкаңыз бар. Бул жагында мини дыйканчылык болот. Мына чекеде шабдалы бар экен. Анын жанында бир терек бар экен, Тиги чоң өрүк да сизге карайбы? Ошол өрүктүн катары менен тосмо буруштагы дааратканага, ажатканага чейин барат. Ошого чейин. Тоок багасызбы? Тооккана бар экен ал жерде. Ошол нарда буруш тооккана. Ал эми дааратканага барган тротуардын боюнда бир катар дагы дарактар бар экен. Алмалар, жаңгак, черешня, тыт, мына ошого окшогон дарактар бар экен. Мына катарда шабдалы турат, темир тосмолор менен тосулган. Ал эми мына ушул үйдүн батыш тарабы менен бойлоп бара турган болсок, мына бул жерде дагы бир эшик бар. Кичинекей эшик. Бул жерде эмне бар? Майда чүйдөрүнө. Майда чүйда. Ачпай эле коелу. Мына майда чүйдасы койгон склад бар экен. Үйдүн узун туурасы канча? 9га 11. 9га 11. Шифер менен жабылыптыр, Мына жерден крышага чыгат. Шаты менен. Пластик айнек терезелер коюлган. Жакшы кылыптырсыз, мындай. Плановый болуптур да баары жогучу. Караңыздар. Мына үйдүн проектиси мына ушундай экен. Мына үстүнүн жабылышын карап коюңуздар. Эгерде сиздерге жакса, Жумаш агабызга тез арада байланышка чыгыңыздар. Акчасын биз аягында айтабыз. Телефон номерлерин да жарыялап коебуз. Эми мына үйдүн ичине кирип баратабыз, бирок үйгө чейин мына оң жактагы кичине эшик бул жерде эмне? Подвал. Чоң элеби? Бир ачыңыз көрөлү. Ачылабы? Көрөлүчү. Сөрүн менесиге тондук. Көп нерсе бар турбайбы бул жерде? Сонун. Мына жерде мына кафе кылып коюптур. Бул жер Астана. Бисмилла. Кирдик. Баштадык анда. Бул жерден кире турган болсок, прихожка. Прихожкада мына отоплениянын печкасы ушул жерде жайгашыптыр. Ушул жерден отту жагасыз. Көмүрдү жагасыз. Каяктын көмүрү жагасыз? Кара кечеденби? 5 саат кара кече жагабыз. 5 сары кара кече. Өзүңүз каяктан болосуз? Оштон болот. Оштон болосуз, Оштон келатканда Оштун көмүрүн жүктөп келбейсизби акыры? Жок. Электрический да жылытылат. Бирок аны иштетпейбиз эле. Иштетпейсиз, түркү көмүрү менен, Көмүрү жагабыз. Абдан жакшы. Эгерде биз прихожкадан оңго бурулуп кире турган болсок, бул жерде коридор. Көрүңүздөр, мына 4 эшик турат. 4 эшикти азыр биз оң жактан бир чекеден көрсөтүп беребиз. Бирок ага чейин оң жакка бурулсаңыздар, мына бул жерде сөөрү тапчан, жайында дагы, кышында деле мына ушул жерде болосуздар, Мына евро ремонт болгон, обойлор жабыштырылган, пластик каражаттары менен потолок жасалган, люстра коюлган, отоплениянын трубалары бүт коюлуп, батареялар орнотулган. Жылуу болот экен, азыр жылуу экен. Андан кийин сөөрү тапчандан өткөндөн кийин оң жакка бурулуп киребиз. Бул жак зал, Бул жак зал. Бул мейманкана. Узун туурасы канча? 5ке 4 5ке 4. Значит,
20 метр квадрат. Потолок гипсокартон менен жасалган. Люстра коюлган, болгондо дагы мына пультовой. Обойлору мына сары ачык түстөгү гүлдөрү бар. Менимче моющий окшойт, моющий экен. Моющий обойлору бар экен. Ал эми терезе жанагы очок гана тарапта жайгашкан. Жайында ачып койсоңуздар терезени. Ошол жактан аба кирип, мындай салкындап турат. Биз залдан чыктык. Эми коридордон түз киргендеги бөлмө бар. Бул жерде эмне? Детский балдар сабак бар. Кабинет. Кабинет экен бул жер. Мына узун туурасы менимче 2ге 2,5 чыгат окшойт, да? 2ге 2,5. Мына аркасында терезе форточкасы да бар экен. Балдар ушул жерде сабак окушат, ушул жерде билим алышат. Анча-мынча өзүңүз бизнес пландарды ушул жерде кылат окшойсуз, Абдан жакшы. Эгерде анын жанындагы эшик менен солго бурулуп келе турган болсок, бул жер спальный. Азыр ушул жерде отурасыздар, ушул жерде чай ичесиздер. Жок, чай бек бар. Кухня, да? Терезе көрүп. Ушул жерде жашайсыздар. Обойлоруңуз өзгөчө, мындай 3D экен, да? Потолок, мына ортосу көк түстө экен. Бир карагандан ночной потолок окшоп кетет экен, бирок көк түстө краскаланыптыр. Чекелеринде мына софиттери турат. Люстра коюлган. Мына бак тарабында өзүңүздөр көрүп турасыздар, терезе бар. Бакты огородду ушул жактан контролдоп турасыздар. Телевизорду көрүп, ушул жерде жашайт экенсиз, Пол эмне? Пол мына ДСП. Бирок жакшы. Астын утуп эткенсизби? Пулун алдымбы? Бул жак сырыс эмес да. Сырыс эмес, Ошо. Жакшы. Бирок жылуу экен үйдүн ичи. Биз акыркы бөлмөгө кирип баратабыз. Бул акыркы бөлмө, коридордогу сол жакка кирген бөлмө, өзүңүздөр кирип эле байкап атасыздар, кухня. Кухонный мебель калабы? Калат. Ушул бойдон алган адамга подарка деймиз. Мына ортосу мына кафелденген, ысык суу, муздак суу. Менимче фильтр койгонсуз, Фильтр койгон. Ачыңчы, суу барбы? Бар. Мына суу чыгып турат. Ысык суумуз бар. Фильтрди канчага койгонсуз эми? Бул жана Аура компанияныкы. 100 000 сомдук. Мен $2000 койдургам. 2 000 доллар койдурдуңузбу? Мурдараак. Азыр примерно бир 100 000, 105 000ге түшөт экен, да? Ушул фильтр. Бирок жакшы, ден соолукка пайдалуу. Бул жерде газ барбы, жокпу? Газ азыр сырттан көрөсөз келген бирок. Келген. Берилдик. Бериле элек, да? Газ келген. Түшүнүктүү. Вытяжка коюп турсуз, вытяжкадан тамактын жыты, буу чыгып кетет, Пар. Обой жабыштырылган. Чакан бөлмө экен. Кухня. Чай, тамак, тамак аш ушул жерде болот. Тамактанасыздар. Анан отопление бул жакка кирген. Узун туурасы канча? 3ге 3пү? 3,5га 3,5 чыгат окшойт. Менимче ошондой. 10 метр квадраттын тегерегиндеги кухня экен. Абдан жакшы. Биз үйдүн ичин толук көрүп чыктык. Жумаш ака, айтсаңыз, үйдү эмне үчүн сатып атасыз эми? Пландар бар эле бир. Акча керек. Акча керек бизнес боюнча. Жакшы. Ошого болсо. Кыргыздын баары бизнесмен болобуз деп атат. Пландарыңызды Кудай колдоп ишке ашсын. Ойдо жок эле. Өзүм жашайм деп курган экенсиз да. Эми баягы жагдай деген жагдай ушундай болуп атат. Канча дейсиз эми, баасын айтыңызчы. 75 деп атабыз. 75 000 доллар. Кичине кеми барбы, түшүп бересизби? Сүйлөшөсүз. Абдан жакшы. 75 000 доллар. Арча Бешиктеги эски набережная көчөсүндө жайгашкан үй, 6 соток жер участкасы бар. Бардык шарты бар. Южный магистралга жакын, тоого жакын, абасы салкын, жашаганга ыңгайлуу, таза суусу бар. Бардык шарты бар үй экен. 75 000 доллар кеми бар. Үйдүн узун туурасы 9га 11 түшкөн экен. Документтери кандай? Бар. Бардыгы бар. Эч кандай залог малокто жок. Абдан жакшы. Анда биз сиздин телефон номерлериңизди жарыялап коелу. Ага чейин сиз сууну көрдүк. Газ боюнча айттыңыз. Көчөгө келиптир. Пока үй жака кирген, бирок Газпром газды бере элек. Жакында берет. Канализация маселеси кандай?
Жоға келелек насып. Сыртқа өзім газ даярдап койгом, ошол жака кете берет. Азыр септикти сыртка көчө тарапка койгонсуз, мына мойканыкы, баняныкы ошол жака кетет. Ошол жака кетет. Трехфазга киргенби, кирген эмеспи үйүңүзгө? Керек эмес да? Деген эмес. Абдан жакшы. Төмөндөгү телефон номерлерди жазып алыңыздар. Жумаш агабыздын телефон номери 0777 67 40 06. Мына ушул номерге чалсаңыздар да болот. WhatsApp аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Жумаш ака, сизге ийгилик каалайм. Жакшы сатып алыңыз, жакшы адамдарга насип кылсын, ушул жерде тойлор болсун. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, биз Бишкектеги Арча Бешик айылындагы эски Набережная көчөсүндө жайгашкан 6 соток жер участкасы бар, бардык шарты бар үйдү көрсөттүк. Бул сатууга коюлуп жатат. Баасы $75,000 кеми бар. Эң жакшы жери тоого жакын жайгашкан. Эң жакшы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мына газ трубасындагы көрүп турасыздар. Газ келиптир.